Жубайма деген ырды ар бир жаңы үйлөнгөн үй бүлө угат болуш керек. Ошол Жубайма деген ырдан мен билгенден бир 5 үй бүлө жарашты да. Музыкадан тыйылыш канчалык кыйын болуп атат. Аяттар келгенде мен негедир бейишке келгенде көзүмөн тынбай жашап атты да. Турдакун Ниязалиев бир кезде Жубайма ыры сыяктуу хит ырлары менен таанылган, бирок көз карашы өзгөрүп шоу бизнестен чыгууну чечкен. Мындай күтүүсүз өзгөрүүгө эмне түрткү болгонун дал ушул подкастта талкууланды. Анан ошондон кийин музыка уксам эленжип кете турган болдум да. Бул мен такыбалыгымдан эмес. Куран бир кайсы бир жүрөккө кирсе, ал жүрөктөн музыка чыгып кетет турбайбы. Пайгамбарыбыз алейхиссалам менен жолугуп калсаңыз эмнени сүйлөшмөксүз? Пайгамбарыбызга жолуксам мен бетин карай албасам керек эле. Себеби биз пайгамбарыбыз талап кылган нерселерди аткара албай атабыз. Музыкадан алыс эле пайданы келтирейин деген ниетиңиз, аракетиңиз бар экен. Ишкерлик кылып аракет кылып атам. Алла Таалага сөз бергем, эгерде Алла Таала мага мал дүйнө бере турган болсо, кайсы бир бөлүгүн садака, жетим жесирлерге, дават ишине жумшайм деген убадаларым бар. Менин ийгилигим бир гана Алла Тааладан дейт да. Ырчынын туу чокусуна жете алдым деп ойлойсузбу? Куранда бактылуулук деген сөз бир эле жолу айтылган экен. Бактылуулук качан болорун айтып атат да Алла Таала. Бактылуулук акыретте боло турганын айтып атат. Бир гана бейиште. Бир гана бейиште. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде дагы бир кызыктуу жана сиздер үчүн пайдалуу подкаст болмокчу. Конокто болсо бизде ырчы, мындайча айтканда көп учурда мусулман жаатындагы ырчы Турдакун байкебиз Ниязалиев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматулла. Сизди кечээ эле сапардан келип эле бул жака подкастка келдиңиз. Сапар кайсыл жака жана эмне сапар болду? Сапар эми кичи мекенге эле болду, өзүбүздүн Таласта ошо Бакай Ата районунда Көкташ деген айылда төрөлгөм. Ошо кечээ бир конокторду тосуу максатында эле айылга барып келдик. Кичи мекен деп калдыңыз, анан албетте бала чагыңызга кайткыбыз келет. Бала чагыңызда ошол кичи мекениңизде бул чыгармачылыкка болгон кызыгуу эмнеден башталып калды демекчимин? Кичинекей кезде негизи эле ар бир баланын кыялы болот да. Менде ушул эки кыял болгон да. Эки нерсени аябай кызыкчумун. Бул биринчиси спорт, анан экинчиси ошол ырчы болуу болчу да. Тилекке каршы ошол баягы биздин айылда спорт зал жок болгон, мисалы күрөш залдары жок болгон, же болбосо карате же бокс ушундай кружоктор болгон эмес. Биздин айылда эмес, кошуна айылдарда да болгон эмес. Бирок мен аябай кызыкчумун. Биздин Маданият деген айылда ошо кыргыз күрөш кружогу бар болчу, ошолорду көрүп эле аябай кызыгып суктана берчүмүн да. Бирок тилекке каршы ал айыл бизге алыс болгондуктан ошол мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок ошол учурда баягы айылдагы мектептин маданий иш-чараларына активдүү катышып, ошол жана интермедиаларды аткарып, анан ырларды ырдап, ушинтип анан кызыгуу пайда болгон. Негизи ошол кичинекей менен эле ушул чыгармачылыкка болгон кызыгуу болгон да. Кыялданчымын ошондой ырчы болсом экен, же болбосо спортчу болсом экен деп, бирок ошол ырчылык насип болуп ошентип анан ырчы болуп калганбыз да. Таластык десеңиз, мисалы үчүн эми спортчу болуп, күрөш менен алек болуп кетсеңиз, ата энеңиз түшүнсө керек эле. Анан ырчылык жакка болгон кызыгууңузга кандай мындай көз карашта болушту? Ырчылык жака көз караш эми алардыкы түз эле, себеби менин тайтам баягы ыр жазчу. Ошо атам өздөрү деле үндөрү жакшы адамдар да, мындай үндөрү кооз адамдар болчу. Алар мындай таң калыштуу деле эч нерсе болгон жок негизи. Анан көбүнчө баягы ырларыңызды баягы сиз айтып кеткендей эле мындай диний багытта же болбосо ата энеге болгон сүйүү жөнүндө мындай тарбиялуу нуктагы ырлар да. Анан бул баягы баары бир баланын кичинекей кезиндеги тарбиядан чоң нерсе бала таасир алат эмеспи? Ооба. Ошол ата энеңиз менен болгон үй бүлөдөгү таасирлер кандай болду эле, кандай мындай элестетесиз бүгүнкү күндө? Негизи ошол жана тарбиялуу деген мааниге келе турган болсок, менин чоң апам күндө кечинде жатканда мен ошо чоң апамдын, чоң атамдын жанында уктачумун да. Ошолордун колунда чоңойгом. Анан чоң апам ошол ал убакта деген светтер өчүп калчу саат 12-де. Азыркыдай күнү түнү свет күйүү деген жок болчу. Анан ошол свет өчкөндө эле менин чоң апам ошол жерде бир 5-10 мүнөттөй жатып эл ачы да, дуа кылып.
Мен укчум, жанымда жатып укчум да, чоң Кудай деп. Эми Алла Таалага ошентип кайрылчу да. Чоң Кудай, менин балам ушу динди карманса экен, мен өлгөндө аркаман Куран окуган бала болсо экен деп көп дуа айтчу да. Анан ошол айылыбызда Бакир деген молдого элдер барып аттыр. Бакир аке деп коет биздикилер. Ошол жактан барып тамга үйрөн деп анан апам жөнөткөн. Анан ал жактан биз тамга үйрөнгөн жокпуз. Ал жактан Фатиха, Каусар сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн мындай жаттадык. Бирок кийин Шамсуддин деген бул Ислам университетинен бир агай барып, алигече иштеп жүрөм ошол устаз. Ошол барып анан бир айга ошол менимче аларга жанагы стажировкага жөнөткөн окшойт да, мечиттерге. Анан ошол жактан баягы динге болгон кызыгуу ошондон тарбия башталган да. Мындай намазды эмнеге окуйбуз, динди эмнеге тутунабыз, тозок деген эмне, бейиш деген эмне ошол Шамсуддин деген устаздан мындай көбүрөөк пайда алганбыз. Ал устаз болгондо ал студент эле болчу. Мен бизге устаз болчу да, устаз болуп калды да. Анан ошентип университетке келдик. Ошол убактарда мен 6-класс болчу экенмин да, эстеп көрсөм. 4-класс болчу экенмин. 6-класста Шамсуддин устаз келди, ошодон үйрөндүк. Анан мектепти бүтүп университетке келдик. Университетте дагы мен араб тилин окугам. Кыргыз Кувейт университети болчу ал убакта. Ошол жерде араб тили факультетине тапшырып, араб тилин 4 жыл окудук. Анан менде бул жака келгенден кийин баягы ырдаган болбойт деп такыр эле ал немени үскөм. Бирок кийин нашиттер болот экен, ырдабайсыңбы деген сунуштар менен анан ошол ырчылыкка аралаша баштадым да. Анан бул жерде бир аз аттап кеттик. Ошол биринчи чыгармачылыкка болгон кадам кайсыл жерде болду эле? Бул мындай кичинекей кезиңизде болду эле же уже университетке келип окуп? Жок, ошол чыгармачылык кадам дегенде мен ошол мектепте жүргөндө эле ошол кызыгуулар болгон экен да. Бирок эми албетте мындай чоң немеге аттаган учур ошол университетке келгенде башталып атат да. Ошол университетти бүткөндөн кийин башталып атат. Университетти бүтүп, анан 2009-жылдардан баштап ушу нашид ырдайм деп анан изденип, студияларга барып, Мирлан Ниязов деген аранжировщик байкеге барып, ошонун үйүнүн күнү түнү жүрүп эле ошонун эчтегең деле жок, акчаң деле жок. Ушундай нашид оонум бар деле барып анан ал бекер эле аранжировка жазып берип, бошогон убактарында ошентип анан ырдап кеткенбиз да. Алгачкы нашидиңиз же ырыңыз кайсы чыгарма болгон? Алгачкы нашид ошол ислам аталышы кандай эле, ислам эмне дегенби ушундай аталыштар нашид болчу. YouTube'да жокпу? YouTube'да жок азыр бул, бирок ал азыр өзүмдө деле жок. Ошо эмне болду билбейм, жок болуп кетти. Кассетада бар, немеде бар болчу, дискте. Бирок азыр жок да. Ошол биздин уран, салават, энекем деген ошо нашидтер бар болчу. Анан ошентип анан аралашып калдык да негизи. Анан баягы нашид дегенде баягы телерадиолор албайт да. Анан койду, анан бир аз баягы тарбиялык маанидеги ырларга өтүп, мисалы апама, жубайыма, Кыргызстан деген сыяктуу баягы ал жакта Алла Таала деген сөз жок, ислам деген сөз жок. Ошого аралаштырып анан ошентип анан радиого 2015-тен баштап жалпы элге тааныла баштадык да, радио аркылуу, телеканалдар аркылуу. Бирок бул жерде жогорку окуу жайда окуп атканыңызда кесибиңиз боюнча эмне болушуңуз, ким болушуңуз керек? Мен кесибим боюнча араб тилчимин да, мугалим. Араб тили боюнча мугалим болушум керек эле. Бирок ал деле насип болгон жок. Себеби мен университетти бүтүп атканда мен негизи жакшы бүткөндөрдүн арасындамын. Кызыл диплом алгам. Ошол бүтүп атканда ошол жерде устаз Айди деген устаз бар болчу. Ошол келип айтканда, сен кетпе, чыдап тур 1-2 ай. Сага биринчи жумушка алабыз жерде мугалим кылып алып калабыз деген да, устаз болуп. Манаста? Жок, Кувейт университетинде. Кувейтте. Анан бирок ошол эле учурда менин өзүмдүн устазым баягы бизди биринчи курстан окуткан устаз Зият Хаваш деген бар болчу. Ошол устаз Зият Хаваш бир күнү келип туруп эле Таласка кет, бир эмираттык бир фонд бар, ошол жака жумушка чакырып атат. Сен баргандагы ошол жакта иштеп карьераңды өстүрүп дальше өс деген да. Анан мен ошол жылы мен немеге тапшырып алгам, магистратурага. Араб тилин улантыпчы, кабыл алып окуу башталган. Бияк окууну тапшырып албадым да, окууну ташта кет, магистратураны башка бир факультеттерге оку, жетет сага ушул араб тили деп, анан ошо менен магистратурада окулган жок. Таякта бир жыл иштеп, анан кийин кайра бияка келип чыгып, ар жерге урунуп согунуп жүрүп, ошол бүгүнкү күндө ошол ырчы болуп калдык окшойт. Анан бирок
акыркы күндөрдө бул ырчылыктан деле бир аз сууп бараткандаймын. Эми анын себептерин мүмкүн студияда айтабыз. Аны ага келебиз. Анан мага дагы кызыктуу бул мен өткөрүп жибериптин. Сиздин атыңыз Турдакун. Биздин улуу политиктердин бири, саясатчылардын бири, жетекчилерибиздин бири Турдакун Усубалиевдин атына коюлганбы же өзүнчө эле коюлуп калганбы? Тарыхы кандай? Тарыхы ошонун атына коюлган. Турдакун Усубалиевдин атына коюлган. Менин чоң атам Мырзахан деген чоң атам 96 жашында кайтыш болду. Ошол чоң атам мен төрөлгөндө Усубалиев первый секретарь болгон да. Жетекчи болуп турган. Жетекчи болгон. Ошондо ошол Усубалиевдей чоң адам болсун деп койгон экен эми. Анан мен ошо кичинекейимде Турдакун деп айткандан коркушчу экен өздөрү. Чоң атам деле, чоң апам деле Турдакун деп айтса көз тиип кетет деп корккон да. Анан Карабала деп чакырышчу экен. Негизи ошонун атынан коюлган. Бирок эми биз андай чоң улуу инсан боло алган жокпуз. Бирок азыр сиз айтып берип атсаңыз, мындай коомчулукта сизди ырчы деп эле тааныйт. Мисалы үчүн сиз менен жеке тааныш эмес адамга жолуксаң, Турдакун Ниязалиев десең, ырчы деп эле тааныйт да, мисалы. Бирок ошол сиз айткандай мени бир 2-3 жолу окшойт тамадалар Турдакун Усубалиев деп чакырып жүргөн учурлар да болгон да. Сахнага баягы көнүп калган да. Турдакун Усубалиев ар биринин акылында бар да. Анан унутуп калабы же адашып калабы. Алар деле сүрдөсө керек. Алдыңыздарда Турдакун Усубалиев деп чакырып жүргөн учурлар да болгон. 2-3 жолу. Аксакалдарды бир аз шок кылыппы? Анан ошондой учурлар болгон. Көп болгон негизи 3-4 жолу болду. Анан барат шурап кетесиң, Ниязалиев болчу да десең, тамаша Ниязалиев Турдакун деп кайра чакырып коюшат, оңдоп коюшат. Анан динге болгон жолуңузду дагы айтып өттүңүз, кызыгууңузду. Негизинен ушул кичинекейинен көпчүлүгү эгерде бирдекеге кызыккан болсо, ошонун мындай туу чокусуна жеткиси келет го. Сиз бүгүнкү күндө эмненин ошол ырчы болуп, ырчынын туу чокусуна жете алдым деп ойлойсузбу? Жок. Менде мындай мурунураак аябай амбициялар өтө күчтүү болчу да. Мен ырчылык дегенде Кыргызстанда эле эмес, мен дүйнө жүзүндө Махир Зейин Самисовго окшогон мен белгилүү ырчы болом деп ойлоп, аябай аракет кылчу. Акчам да жок, эчтекем жок. Анан жөө басып эле менет чоң болчу да. Бирок барып эми баягы ырчылыктан бир аз суудум. Азыркы учурда эгерде ошентип аракет кылганымда менде азыр мүмкүнчүлүк бар. Акылым да жетет. Бирок азыр бир нерсе жок, азыр аракет жок да. Бул эми жана немеге байланыштуу да, ошол каалоого байланыштуу. Мен ошентип аябай кыялданчумун да, мен эл аралык деңгээлде эл аралык турнелерди жасайм деген ойлорум бар болчу. Эми ал үчүн вокалдык жактан үндөрдү оңдош керек болчу. Андан тышкары баягы инструменттерди ойногонду дагы үйрөнүш керек болчу. Кыскасы эми профессионал болушум керек эле да, бирок акыркы убактарда мен жок. Ушул тынч эле коомдо мындай соодага эле кирейин деп ушу канча жыл болду мынакей. 6 жылдай болуп калды, ошол багытта эле жүрөм да. Анан эми сиз андай дегениңиз менен ар бир ырчыны эл мындай баалайт эмеспи? Кээ биркилер Бек Борбиев байкебизге окшоп мындай каарыса дагы ырларын жаңыртып, анын ар бир ыры хит болор экен. Кээ бирки адамдардын бир өзүнө жараша бир ыры элге таанылып, ошол ыры түбөлүк бир кандайдыр бир мындай мааракелерде же болбосо ошол 2 жаштын сиздикине окшоп кимди болуп калат экен да. Мисалы үчүн Жубайма деген ырды ар бир жаңы үйлөнгөн үй бүлө угат болуш керек. Анын тарыхы кандай болгон? Эми тарыхы билесиздер, азыр ажырашуу көп да, аябай. Жылдан жылга көбөйүп атат. Бул ыры 2015 чыккан. Анан ошол бир оонум бар эле, ошо келинчегиме арнап ошол бир Жубайма деп жазсам деп, анан жакшы ыр чыгарайынчы, азыр чындап эле проблема көбөйүп кетип атат деп, анан Баян Акматов деген акын бар да, баарыбыз эле билесиз. Ошого жаздым, мага бирөө сөз жазып берчи мындай оонго деп, оонумду бердим. Анан ал жазды. Бирок өтө күчтүү жазылган текст болгондо биздин жаштарга өтпөй кала турган текст болуп калган да. Эмнеге дегенде, ал жерде өтө эле адабиятташтырылып кеткен да. Биздикилер азыр жеңилирээк немени уккусу келет да. Ал жерде сен менин каныкейим бол, мен сенин манасым болоюн, дастан сыяктуу болуп калган да. Эми аны мен сындай албайм. Ал өтө күчтүү текст. Эми мындайча айтайлычы, оор текст элчи, биз жаштар түшүнбөйт ал текстти. Анан
аны мен келинчегиме ошол оонума салып ырдап берсем чыта жаккан жок деди да. Отурдум дагы. Анан чындыгында эле азыр үй бүлөдөгү проблема эркек менен аял бири бирин баалабагандык болуп атпайбы? Мисалы, күйөөсүнүн аракетин аялы баалабайт. Аялын кечке чейин үйдө тирилик менен болгонун деле кечинде күйөөсү келип эмне кылып кыйраттың, эмне кылып чарчадың болуп аны күйөөсү баалабайт да. Мына ошолорду отуруп ойлонуп көрүп аялга эмне жагат, аялга эркекке эмне жагат. Эркекке сырттан кирип келгенде аял киши жылмайып тосуп алса эле ошол эркектин духун көтөрөт да негизи. Ооба. Башка эчтесенин деле кереги жок. Же узатып коюу, кечинде жылмайып тосуп алуу ушул эле да. Анан ушуну жазсам эркектерге жагат. Демек бул аялдарга сабак болот. Дедим да ошол жана чарчап келсем кубатым сен жылмайып тосконуң ай күнгө тең деп жазганым ошол болгон да. Сиз өзүңүз жазгансыз. Өзүм жаздым да, ошол текстти. Анан аялдарга эмне жагат? Очокту жандырган мeenеттериң мелтиреп чалкыган көлдөй терең деп атпаймынбы? Кыргызский комплимент. Комплимент да мисалы бизде мен деле мурун түшүнчүмөсүн. Аялыма келип алып эле чарчап калдым десе, бир эки бала мен эмне кылып чарчап калдың? Үйдө эле отурасың, телевизор көрүп. Бирок ошол бала чака менен ал мисалы 2 саатка бир жака чыгып кеткенде ошол кичинекей бала менен калып көрчү. 2 саатта чарчап каласың. Ошондо түшүнгөнмүн да ошол нерсени. Анан аял кишинин ошол нерсесин баалагандык демек эркектерге сабак болот деп туруп анан кийин ошол жана экинчи бөлүмүн жазып анан ошо Баян Акматовдун жанагы кайрмасын калтырдым. Кандай сезим сүйүү деген балдай сезим сүйүү деген сыяктуу. Анан экинчи куплет Баян Акматовго таандык болгон бойдон ал куплет жакты дагы калтырдык. Анан келинчегиме да жакты. Ал келинчегиме жаккандан кийин башка аялдарга да жагат да. Ошон үчүн мен аны ошого ылайыктап неметип атам да баягы. Стандарт бул жакса демек башкасына өтөт деген. Анан 3-куплетти дагы алып салдым дагы, аны дагы өзүм жазгам. Анан ошентип чындап эле ошол убакта проблема көп болгондугу үчүн ошолор элге өтүп кетти да. Анткени чындап эле проблема көп болчу. Азыр жазылса азыр эле өтмөк, себеби азыр андан да көп да. Андан көп. Балким ошонун жаңыраак версиясын дагы жазасыз. Кийинки келеткан муунга десек болобу? Көрөсүм. Мен негизи келинчегиме жазылган ырым бар да башка. Өзү азыр менде бир 5-6 эле оон турат. Менде оондор турат. Бирок ошол жазган шартым деле бар, мүмкүнчүлүгүм деле бар, жазбай жүрөм да. Анткени калоо негедир алыстап кеттим. Бирок ошол 5-6 оонумду бүтүрүп жазып койсомбу, элге чыгарып койсомбу деген ниеттер бар. Ошол бирөөсү ошол келинчегиме арналган ырда качан чыгарасыз ошону деп күтүп жүрөт алигечечи. Мен негизи 2000 мен Россияда жүргөм. 2008ден 2022 жылга чейин. Анан баягы алыста жүргөндө мекениңи сагынып, орусча бөлөк тилде ырылып жүргөн адам кыргызчага жакындайт экен. Анан үйлөнгөндөн кийин эмнегедир сиздин ырыңызды мындай уккум келип, ошону жактырып, ошол аркылуу анан кийин мындай үй бүлөлүк романтика пайда болгон мындай жеке өзүм башыман өткөн. Анан ошону угуп жүргөндө эми баягы ырларды дээрлик укпай койгом. 2012ден кийин ырларды укпай, ырчылар ким десе деле көбүн тааныбайм да. Эми жаңылыктардан чыгып жүргөндөрдү тааныйсың, бирок мындай ырларын билбей жүрүп анан ошол атактуу эле ажекелерден бирөөдөн сурагам да, ушундай ыр бар экен деп, сиздин ырыңызды пример кылсам, анын жок бул ыр мындай сени бийлегени же бөлөк нерсе экени тартпайдыр. Демек мындай тарбиялуу жагы, тексти тарбиялуу экен уксаң болот. Үй бүлөнү бекемдеп атабы, демек бул пайда деп айткан жери бар да. Балким сиз өзүңүз деле сурагандырсыз устаздар. Мен көп сурагам бул боюнча. Устаз Чубактан, устаз Абдушукур Дамладан, көп устаздан баарынан эле сурай берчү. Мен башында ырдабайм деп чечим чыгаргам да. Анткени университетке келгенде араб тили факультетине киргенден кийин ал жакта диний чөйрөгө келип калдым. Анткени балдар, устаздар бар эле. Эми ал жерде дин үйрөтпесе деле алардын жүрүш турушу дин да. Анан ошол жерден мен чечим чыгарып койгом, болду ырдабайм депчи. Анан кийин ошол эле бир группалашым ырдасаң болот, мынакей Сами Юсуфта кара, Муаллим деген ыры бар, мынакей Асмауллахил Хусна деген ыры бар деп отуруп анан ошентип анан сурап баштадым да, анан ошентип ырдап кеттик да. Бирок эми бунун мен мынтип ойлойм да. Бул жерде музыка тарбиялсыздыкка чакырган музыкада арам экендигинде күмөн жок да. Буну устаздын бардыгы бир добуштан арам дешет. Нашидке келгенде экиге бөлүнөт. Ихтилаф деп коет. Карама каршы пикирлер бар да. Бир тарап айтат, бул да арам, бул да арам дейт. Музыка аралашып кетти дейт. Баягы музыкалык аспаптар аралашып кетти. Коштоо бар да. Бирөөдөр айтат, жок, эгерде ошол текст
жакшылыкка чакырып аткан болсо, баягы өтө эле даңкылдап, дуңкулдап бербесе, ошол сөздөрү жакшылыкка чакырган болсо боло берет деген эки тарап бар да. Ал эки тарапты тең мен сыйлайм да. Биякты да сыйлайм, биякты да сыйлайм, анткени эми эки тарап тең ал жөн адамдар эмес. Анан мен аларга сын тагып, ай болот деп алып, бир жагына өтүп алды анан болбойт деп аткандарды карап, алардыкы туура эмес дей турган мен киммин мисалы. Аны устаздар айтыш керек, алымдар айтыш керек да, бир нерсеге таянып. Анан мен да ошентип аябай сураштырып жүрүп анан ырдагам. Бирок ошол жубайыма деген ырдан мен билгенден бир 5 үй бүлө жарашты да. Менин өзүмө айтып бергендерден 5 айтып берди. Демек пайдасы бар да. Анан бирок мен мынтип айтат элем да. Ошол болот деп аткан биздеги устаздар деле, ошол мисалы Чубак ажы деле айта турган болсок, ошол убагында болот деди, бирок эмнеге болот деди дегенде мен ойлойм, бул альтернатива жок. Азыр мисалы бардыгы музыка угат. Ошолорго альтернатива катары жок дегенде ошол музыка болсо дагы арасында мындай ата энени урматтоо жөнүндө, мекенди сүйүү жөнүндө бирдеке угуп калса экен. Чем мындай бир бузукулукка чакырып аткан нерсени уккандан көрө деген аргасыздан болот деген фатваны берсе керек деп ойлойм да. Данышмандык менен, мүмкүн бир күн келет 20-30 жылдан кийин дейли, мисалы Кыргызстанда бүттүгү мусулман музыка укпай калды. Бардыгы Куран, кулагында Куран угуп калса мисалы, ошондо чыгып айтмактыр балким, болду музыкаңарды токтоткула, болду, арам болду деп айтмак да. Арам дебесе дагы болду, музыкаңарды токтоткула, элге анын пайдасы деле жок болуп калды деген фатва бермектир деп ойлойм да. Негизинен бул заман деле келип калды болуш керек. Себеп дегенде бизде ошол дамуулардын болуп кеткен мээнеттин аркасында мына кечээ эле Манас шаарында милтеген чоң Куран жарышы өттү. Анан мен ойлойм, сиз бул Куран жака басым жасасаңыз кандай болот үнүңүз менен? Куран эми колдон келишинче өзүңө жагып калган аяттар болот го, Куран окуп атканда же бир жерден угуп калганда интернеттен ошолорду мындай жаттап коем да, кыска аяттар да эми алар. Бирок Куран жатташ оңой эмес. Мисалы бала чакалуу болгондон кийин, тирилик, азыр мисалы баягы бизнес кылам деп чуркап жүргөндөн кийин убактың деле болбой калат экен. Ал Куранды жатташ үчүн күнүнө жок дегенде 2 сааттан 4 саатка чейин бөлүш керекпи деп ойлойм да. Жаттап, анан кайра жаттаганыңды кайталап унутпаш үчүн, анткени Куран чоң да. Сен бияктан жаттап келгенче тиягын унутуп коесуң да. Ошону улам такрар деп коет го, ошону кайталап туруш керек. Бирок ошондой жок дегенде ошо балдардын бирөөсүн хафиз кылсам деген ой бар да. Негизи баягы коомдогу кемчиликтерди, коомдогу азыр мындай болуп аткан маселелерди айтып кетпедикпи? Жаштардын арасында бул ажырашуу бүгүнкү күндө дээрлик 30%га жетти. Жыл сайын 48 миң нике кыйылса, анын 13-14 миңи ажырашып кетет экен. Бул статистикада бар, жогу канча тарынышып жүргөндөрчү. Анан сиздин баамыңызда 15-жылы ушундай ырларды ишке ашырып жөн эле ой жүгүртүп эмес, ишке ашырып койгон адам катары бүгүнкү күндө коомубузга эмне жетпей атат, жаштарга эмне жетпей атат деп ойлойсуз? Ошол ажырашып аткандардынбы? Мен ошого мындай көп ойлоном да. Ошол бизде бир эле нерсе жетпей атат азырчы. Ошол бир нерсе жок болгондугу үчүн ажырашуу дагы көп, урушуу дагы көп. Бул өзүңдүн жашооңа ыраазы болбоо да. Алла Таала берген нерсеге сен ыраазы болбоо, ошол эле жетпей атат. Хадисул Кудсиде айтат да Алла Таала: "Ин радита бима кассамта лак арихту баданака ва калбака" деп айтат да. Эгерде мен сага берген нерсеге ыраазы болсоң, анда мен сенин денеңе дагы, жүрөгүңө дагы рахат тартып алайын дейт да. Бирок дейт, ошону биз ыраазы болбосок эмне болобуз дегенде, эгерде ыраазы болбосо, анда Алла Таала айтып атат, анда мен сени жанагы талаада чуркаган жырткычтай чуркатам дейт. Жана арстан, леопард, гепард, жолборс чуркайт го. Биз баягы жаныбарлар дүйнөсүнөн көргөндө биз чуркап барып эле жетип алып атпайбы? Андай эмес экен. Статистика боюнча ошол бир леопард 10 жолу антилопаны кубаласа, экөөсүндө жетет экен да. Бул жерде дагы бир чоң хикмат турат. Демек биз канча чуркасак деле Алла Таала айтып атат, сен ыраазы болсоң,
мен сени бактылуу кылып коем деп атат да. Сени ырахатка бөлөп коем. Бирок мен берген нерсеге ыраазы болбосоң, анда мен сени чуркатып туруп аягында баары бир мен берген нерсени аласың деп атат да. Баары бир мен берген нерсени аласың дейт. Бүгүнкү күндө ошол биз баягы динде бактылуулук деп көп айтылат го. Динде бактылуулук дегенде абсолюттук бактылуулук жок да. Мисалы азыр ар бир иште көйгөй бар да. Бир күн күлсөң, эртеси күнү кайгырышың мүмкүн да. Биз эмнебиз менен бактылуубуз дегенде, биз ошол берген нерсени Алла Тааладан келген нерсенин баарына ушул менин насибим деп ошого канаат кылуу менен, жакшылык кезде ошого шүгүр айтуу менен, жамандык кезде ошого сабыр кылуу менен биз бактылуубуз да. Анан бүгүнкү күндөгү азыр мисалы бунун баары бул дагы көбөйт. Бул азыр Instagram, TikTok, Facebook ушул нерселер адамды бактысыз кылып атат да. Неге дегенде 10 жыл мурун ар бирибиз өзүбүзгө суроо берели. 10 жыл мурунку кыялданган нерселерде бүгүн биз жашап атабыз. Ашыгы менен. Мисалы мен 15 жыл мурун мынтип ойлочумун да, үйлөнө электе. Бир кичинекей фитим болсо, квартирада жашачумун. Айлыгым 8.000 болсо, 7.000 квартплата төлөчүм. Ошондо мен бир кичинекей эле үйүм, келинчегим айтып берчүмүн көчөдөн, мындай эле времянка болсо де, экөөбүз батып кеткен. Анан ушу фит болсо, анан 20.000 сом айлыгым, күндө мынтип айтчумун, күндө 1000 сомдон тапсам экөөбүз кенен жашайбыз дечимин да. Бирок сиз айткандай бүгүн биз анын 10 кабатыны, 20 кабатыны таптык да. Бирок ыраазы эмеспиз. Неге? Сен $20.000 машинада кетип атып, нарактагы $100.000 X7-ді карап, менде качан ушундай болот деген кыялга түшүп алгансың. Же болбосо Instagramдан көрүп атат кыздар. Мисалы аялдар, мен кече бирөөнү көрүп атам, колундагы бриллианты $12.000, Rolex'i да $20.000, анан сөйкөсү 500.000 рубль, анан мыносу деп ар бирин айтып берип атат да. Кыргыз эле кыз экен. Анан ошол кызды көргөн подружкалары, туугандары, нарактагы достору кантип бактылуу болот, мисалы да. Жашырыш керек да негизи. Ал ошол жанагы күнүнө кенен тамак жеп, нары бери басып, ысык көлгө жылына 2 жолу барып келип эс алып, жайкысын кымыз ичип жүрүп, мындай орто жашаган үй бүлөнүн бир аялы деле жанааны көргөндөн кийин уже ал жанагы жашоосу жетпей баштайт. Күйөөсүн жаман көрүп баштайт. Неге? Тигиники белек кылды, меники эмнеге 101 роза бербей атат. То есть бактысыздыктын себеби ошол биринчи ошо ыраазы, ошо берген нерсеге канааттанбоо экен да. Мисалы мен көп ойлоном да, мурун Союздун учурунда адамдарда дин деле болгон эмес, бирок баардыгында жылмаюу бар болчу да. Ооба. Эмнеге ал динде дейбиз дагы, эмнеге алар жылмайып жүрөт десек, алар динде болбосо деле баягы Кудай деген жүрөгүндө иманы бар болчу, бирок 5 убак намаз окубаса деле аларда канааттануу бар болчу да. Үйүнө конок келсе акыркы козусун союп, ушуну мен эртең сатып iPhone алып алайын деген ою жок болчу аларда. Коногуна берип, ошол канаат кылып, ошол барына жогуна деле. Ошон үчүн аларда жылмаюу болгон, мындай оорулар аз болгон, бүгүнкү күндө инфаркт, инсульттун баары ошол биздин стресске, депрессияга кирип алганыбыздын себеби болуп атат. Азыр мисалы көчөдө кетип атып карачы. Ошол жана суктанып аткан машинанын ичиндеги адамга карасаң, эң бактысыз ошолдой адамдай көрүнөт да. Мынтип кабагым түйүп кетип аткан болот. Бирдеке Жылмаюу жок. Жылмаюу жок. Оң жагыңда карасаң, Матисте бирөө кетип атат, бала чакасы толуп капкырып жыргап кетип атат, сүйүнөсүң да мындай көрүп алып. Ошол адам ыраазы да, ошол жана Матиске ыраазы. Кудайым, ал да кыялданып жүрүп алган да. Бирок ошол ыраазы болуу деген нерсени биз жоготуп алдык дагы. Анан кийин аял күйөөсүнөн наразы, күйөөсү аялынан наразы. Депрессия, стресс, анан уруш, талаш. Ошондон улам эле келип эле анан ажырашуулар да көп болуп атат го деп ойлойм. Негизи эле ошол эле. Ошол исламдагы бактылуулук деген нерсе барга шүгүр кылып, жокко сабыр кылып, ошол берген нерсеге канааттануу экен да, ыраазы болуп. Болбосо бир кызыктуу факт бар да, мисалы Куранда сөз деген жок, Куранда математикалык дагы кереметтер да бар да. Мисалы тозок деген, жахим деген сөз 77 жолу айтылса, бейш аль-жанна деген 77 жолу айтылган, мисалычы. Математический точностьтер бар да. Мисалы үчүн яум
Яум деген сөз күн да. Күн деген сөз Куранда 365 жолу кайталанган экен да. Бир жылда 365 күн бар да. Айям деген сөздөр 30 жолу кайталанган. Айям деген күндөр деген ошол көптүк санда да. Неге 30 жолу десе, бир айда 30 күн бар экен. Анан издесең азыр ар бир издеп көрсө болот да. Куранда бактылуулук деген сөз канча жолу айтылган десе, бир эле жолу айтылган экен. Мен бул аятты жаттадым эле, астагфирулла. Худ сүрөсүндө айтылат да. Яума яти ла такаллума нафсун илля биизни. Ошол күн келгенде эч ким сүйлөбөйт дейт. Бир гана Алла Таала сүйлөйт да. Алла Таала уруксат берген адамдар гана сүйлөйт дейт. Фа минхум шакиюн ва саид дейт. Ошол акырет, ошол адамдардын арасынан дейт, бактылуулар бар. Биринчи бактысыздар бар деп айтып атат, анан кийин бактылуулар бар деп. Бул бактылуулук качан болорун айтып атат да Алла Таала. Бактылуулук акыретте боло турганын айтып атат. Бир гана бейиште. Бир гана бейиште. Эми кайсыл жерде болот десе, ошол бейиште айтып, адрести айтып атат. Кийинки эле уланды да. Мен кыргызчасын айтайын. Алар бейиште бактылуу жана түбөлүккө калышат деген аятта. Мен азыр арабча текстин унутуп атам. Бул жерде Алла Таалам эки нерсени айтып атат. Качан болот бактылуулук дегенде акыретте деп атат. Анан кайсыл жерде дегенде бейиште деп атат. Эмнеге антип десе, абсолюттук бактылуулук бейиште болот экен да. Бүгүнкү күндөгү биздин жашоодогу келди кетти сыноолор менен биз ошого ыраазы болуу менен, мусулмандын ыйманынын шарттарынын бири жамандык, жакшылык Алладан болот деп ишенүү да. Ооба. Ошол ар бир нерсени Алладан келди деп биз кабыл алсак, ошол сыноо дагы жеңил өтөт да. Алла буну сен бердиң. Буну сен чыгарасың бул акыбалдан. Акыретте бунун соогун дагы бересиң деп биз кабыл алабыз да. Ошон үчүн биз бактылуубуз да. Болбосо биз мусулмандардын бактылуу, динде бактылуу десе эле динге кирип кеткен адамдар эле жыргап эле жашап кетет бекен. Динге киргенде сыноо дагы көбөйүшү да мүмкүн, Алла Таалам көбүрөөк сынашы дагы мүмкүн да. Бирок ошол жанагы биз жүрөгүбүзгө ыйманды киргизгенден кийин ар бир нерсе демейкиден жеңилирээк өтүп калат да. Сиз жана видеодо айтып атасызбы, Союздун адамдары Куран билбесе деле, намазы жок болсо деле, бирок мындай кандайдыр бир кеңпейилдүүлүк, мусулман сыпаттары болгон да. Мусулман сыпаты болгон. Анан биз баягы кыргыз баатыр эл, кыргыз мындай эл, духу мындай деп айтырбыз го, манас атабыз менен мактанабыз. Бирок бүгүнкү күндө биз ошолбузбу дегенде, бүгүн мен жолдо келатып мен да сизге окшоп көп ойлонуп келем да. Анан бир пост көрүп калдым. Палестинада өлүм жазасын алып кетип аткан кишилер жылмаюу менен кетип атат да, жөөттөр алып кетип атат. Анан мен ойлодум да, бир Алла Таала жүрөгүндө бар адам бул өлүмгө жылмаюу менен карайт экен да. Алардын ыйманындай ыйман жок да бизде азыр. Биз болсо көчөдө кичине кысышып кетип, бири-бирибизди баягы өлүмгө кетип аткандай кабактарыбызды бүркөп, бири-бирибизге мындай жеп койгондой эле чөбүз да. Ошол сиз айткан видеону мен дагы көрүп мындай таң калдым да. Алар мындай экен, адам баласына комфорт канчалык көбөйгөн сайын, анан телегей тегиз болуп баштаган сайын адам акыреттен алыстайт экен. Мисалы, элестет, сен алдыңда $300,000 машина бар, жашаган үйүң $1 million особнякта жашайсың, анан тагынган сааттарың $20,000 Rolex сааты бар, ай сайын бир өлкөгө барып келип атасың, жеген тамагың ар бир күчтүү ресторандардан тамак жеп атасың да. Бул деген сөз, сен бул баягы напси каалаган, сен өзүңдүн бейишиңди куруп алдың деген сөз да. Ал ошол напси бейишке, акыретке кеткиси келеби? Кеткиси келбейт. Мен өзүм ойлойм да, комфорт көбөйгөн сайын адам өлүмдөн алыстап, өлүмдөн качып баштайт да. Анан бүгүнкү палестиналыктар, алар чындап андай азапты көрүп атат да. Аларга мисалы үчүн Алла Таала менен жолугуу, ошол жана бүгүнкү күндө кооруп аткан, азапты көрүп аткан нерсе эмне үчүн болуп атат десе, алар Аллах үчүн кылып атат дагы. Анан Алла, ушул мен сен үчүн кетип атам сага, ушунун баарын сен үчүн кылдым, бул дүйнө калды, мен сени көздөй кетип атам деп сүйүнүп атабы деп мен ошо өткөндө ушинтип ойлондум да. Анткени башка бир подкастта дагы бир врач бар, мен атын унутуп койдум, Россиялык да, орусча сүйлөйт, өзү араб улуту. Ошого бирөө суроо берип атат, сиз өлүмдөн коркосузбу десе, айтып атат да, дейт, сен дейт түндө намаз атайын саат
3'тө туруп тахажжудка туруп атасың. Ким үчүн? Аллах Таалага жолугам деп. Сен дейт көчөдө бир кыздар өтүп баратса, мини юбкачан сен карабай койдуң. Неге? Аллахка жолугуу үчүн дейт. Деп ушинтип мисалдар кетирип турган. Эми ошон үчүн жолукканы кетип атсам мен неге корком деп атпайбы? Сүйүнбөйсүң. Сүйүнүшүм керек да дейт. Мен ушул нерселердин баарын ошон үчүн кылып атам, бирок анан эмнеге мен өкүнүшүм керек деп атат да. Чындыгында негизи мусулман ошондой болуш керек эле, бирок тилекке каршы биз андай боло албай атпайбызбы? Мисалы эми бул кыргыз жергесинде сиздин атыңыз Кудайга шүгүр жакшы эле таанымал. Бирок мени таң калтырган нерсе, сизди Туркияда, Азербайжанда бизден көбүрөөк таанып, мындай көбүрөөк даңктаган байкап калдым да. Комментарийден деле туура, байкасак болот. Бул жанагы түрк тилинде ырдаган ырыңыздан артынанбы же ага чейин? Жок, ошондон улам болду да. Өткөндө ошо Азамат Исмайлов деген инибиз бар го, ошо режиссер айтып атпайбы, чекапка эмнеге бир нерсе барып келди келинчеги менен. Анан Туркияга. таксиде кетип атып, анан мен ырым коюп берип, могуну таанысаңар тааныйм дейт. Анан дагы бир 2-3 кишиден баары тааныйт экен дейт. Анан сизди биякта эч ким деле тааныбайт го, сиз бияка караганда Түркияда көбүрөөк популярный экенсиз дейт да. Анан бирок чындап эле аны мени көчөдөн көрүп тааныбаса деле түрктөр ошолорду сөзсүз укканда, ал мен билишимче бир 100 миллиондон ашык просмотр болгон да. Ал YouTube'дагы аз эле, бирок ошо Twitter'ден, башка соц тармактардан көп кеткен ал. Анткени бул клип деген ал хит болуп бүтүп эл укпай калгандан кийин кеч чыгып калгандагы просмотр аз болуп 4 миллион болду. Ошондой болуп калганда, болбосо буну дароо салганда бул 100 миллион YouTube'да деле болмокпу деп ойлойм да. Анан мен өзүм деле аэропорттон бир жолу немеден бияктан бир досум бир 2-3 чамадан неме берирди, жүк берирди да, Түркиягачы. Ала кетиңиз деп, анан ошо мен салып алдым. Бирок ар бир немеге тамеки салып коюптур да. Түркияда тамеки кымбат турбайбы? Мен айттым, эми тамекилериң өткүзбөйт десем, ой жок, өтүп кетет. 4 сумка берди да. Анан ошентип келинчегим экөөбүз Анкарадан түшүп, анан биринчи чамадан өткөндө, мунун ичинде тамеки барбы деди жанагы ошол жерде турганчы. Биякта рентгенден көрүп атат да, ооба дедим. Бияка алып койду да карады. Кайра салып туруп өткүзүрдү. Эми 1-2 уруксат берет экен да, 1-2 мындай блоктоп коелу. Анан кийин экинчисинде да бар да, экинчисине өткөндө буда да барбы деди. Анан ооба бар дедим. Десем, аны да өткүзүп салды да, көз чумуп койду. Анан үчүнчүсүнөн да чыгып атат да. Анан үчүнчүсүнөн келатканда буда да бар экен, туурабы деди. Анан бар дедим. Наркыдачы дейт. Анан ада да бар десем, киргиле дебеди бияка. Ошентип анан тинтип атат. Сен эмне контрабандистсиңби, эмне суроолорду берип атат. Мен буну бир досум берип жиберген, ошону ала келдим эле. Сен эмнеге келдиң дейт. Сен ушуларды сатып көрсө, ал жакта баягы кымбат маркасы бар, сааттар, кымбат нелер бар. Гуччинин сумкалары бар экен, кичинекей, 10 штук. Ал $1200 экен да, ушундай экен. Мен элестетип көрсөм, ар бир $15-20 миң товар бар окшойт да. Эми ал немесе менен мени өткүзбөш керек эле, менин статья экен да ал. Анан бир маалда эле 4 болуп кетти, бир маалда 5, анан 6-сы бир начальник келди, ызычуу. 1 сааттай сурак берди. Анан сен эмнеге келдиң эле дейт. Мен бир концертке баргам да. Ошол 50 миң киши катышкан бир концертке баргам да. Бир фестивалга. Мына мен фестивалга келгем, мынакей деп туруп жана роликти көрсөтүп атам. Мына мен да ырдайм, мына мен да жүрөм депчи жана. Сен ырчысың дейт. Ооба дедим. Ким атың деди эле. Ошо начальниги сурап. Турдалкын Ниязалиев десем, ошол жерден сразу жазды дагы. Жана ырым чыгып калат атпайбы? Улуу Түркия. 6 девлет 1 миллиард чыгып калды. Аны коюп туруп, ушуну сен ырдайсың дейт. Ооба. Мен сени тааныйм да дейт. Анан наракта дагы бирөөсү чоңураак экен, ал чуркап келди. Бул ким экен депчи. Ким, эмне деп атасың? Бул жанагы ырчы турбайбы? Ал да тааныйт экен. Мына жана алаяктардын баары тааныйт экен. Анан айтты, "Но товарларыңды бербейм" деди. Нолардын жартысын ал, но сумкаларды алып кал. Кааласаң мейли дагы сумканы ал дейт жана. Гуччи бренд сумка да. Калгандарын алып кал дагы. Алып калабыз деди. Анан дейт, мынтип жазып атат, акт толтуруп атат да. Өзү сен дейт, берден азыр сразу немеге кетишиң керек эле дейт да. Отделенияга кетишиң керек эле. Бирок сага эми неме кылдык. Сен билбей калыпсың деп туруп, штрафты жазып берди. Штрафы бир 600 миң сом болду да. Анан тиги досума жөнөтсөм, Түркиядагы досум, "Мына серьезныйбы, но эмне?" Мен түшүнбөй калдым. Мен ушунчалык товар алып келип, сиз чоң статья менен неметипсиз деп атпайбы?
Мен айтып атам, бул сумкалар мага ал сумкалар Кытайдан келген сумкалар деп айтылган да. $100 эле сумкалар депчи. Анан билбейм, мен кимисин ишенерин билбей калдым да, же чындап эле брендпи, же Кытай тигилер түшүнгөн жокпу. Кыскасы 20 миң эсептеп көрсөм $20,000 бир товарды алып өтүптүрмүн да. Анан ошондо баягы Алла Тааланын каалоосу го, бирок ошол жана атым иштеп кетти да жерде. Ошондо билдим да, демек булар да тааныйт экен мени депчи. Мага бул нерсе уже мындай карабайсызбы? Бөлөкчө жеткен. Мм. Ушу Анкарада проблема болуп, аэропортто анан Эрдоган менен жеке байланышы бар Турдакун Ниязалиевдин Жок, деп жеткен да. жеке Мен байланыш жок. сурайын деп атпаймынбы? Байланышыңыз кандай? Жок, байланыш мындай болгон. Байланыш жок. Анын жакын адамдары менен байланыш бар, бирок мындай да, жакын адамдары менен дегенде эле байланышта эле алар менен жолуккам. Кабыл алган да ушул ыр чыккандан кийин. Болгондо мындай болгон. Ушул ыр чыкканда бир эле күндө хит болуп кеткен Туркияда. Бир эле күндө. Ал клиби деле жок болчу. Ыр чыккандагы бияктан слайд жасап туруп жөнөтүп жүргөнбүз дагы хит болуп кеткен ошол сайт эле. Анан экинчи суткада бул ыр ошол Эрдогандын алдына жеткен да. Кечинде алардын саат боюнча кечки саат 12, түнкү саат 11:51 чалып да мага. Көрсө мындай болот. Ал жерде Ялчын Топчу деген маданият жагынан кеңешчиси бар. Эми ошол эми ал жеткизиш керек да. Биякта 2 күндө дүңгүрөп Түркия Өзүнүн тармагын. Түркияда дүңгүрүп атат бул. Анан кийин бул ошол резиденцияда отурганда баягы жумуштан кийин түнкү саат 12 болуп калат да. Анан көрсөткөндө ал ырды бир жолу угат. Анан кийин кайра жагып калып до конца угат да, аягына чейин. Жана слайдты көрүп анан айтат: Кыргызстанда ким бар дейт. Анан биякта Кыргызстанда ак партиянын өкүлү Режеп Юрмес деген менин досум болгон. Ал билчү да мен. Анан ошого чалгыла дагы бул баланы тапсын, биз азыр видео звонок менен шеф менен сүйлөштүрөбүз дейт. Тиги айтат да, сүйлөшүп тапкыла дейт. Анан ошол Режеп Юрмеске чалышат, ал мага чалат түнкү саат 1:51 өткөндө чалыптыр. Мен телефонду өчүрүп таштагам. Анан 1:52 өткөндө Анкарадагы Кубангазы деген досум чалат. Эртең менен турсам эле ошол катар ошол баягы чалуулар келет. Анан чалсам эле ай сен менен кечинде шеф сүйлөшөм деп, анан сенин телефонуң өчүк, кыскасы сени таппай койдук деп ушундай немелер болгондо, а так мындай эч кандай деле байланыш жок. Ошондой болгон. Бирок ал киши билет да бул ырды уккан. Баягы акыркы шайлоосунда партиясынын ыр кылып дагы мындай колдонуп жүрүштү. Анан ошол жакын адамдары мага чыгып ыраазычылыктарын дагы билдиришти. Анан ошол убакта Ялчын Топчу дагы биздин Кайрат Иманалиев деген агайыбызга чалып маданият министри болуп турбады беле. Ошол Турдакун Ниязалиевге ыраазычылык билдирип койгула, ошол биздин неменин атынан. Анан кийин грамота беришти айткандай, ошол ак партиянын атынан ушундай грамоталар берди. Кыскасы ошондой эле байланыш, анан мындай тыгыз байланыш жок. Негизи анын дагы ар бир ырдын баягы үйдө да айткандай тарыхы болот эмеспи? Анын тарыхы эмнеге байланыштуу? Кандай илхам келип калды? Же кээ биркилер ойлошу мүмкүн да, бул жигитке заказ болгон деп деле ойлошу мүмкүн да. Бул мындай болгон да. Акчаны берген дагы $100,000 анан жазган деген да сөздөр болушу мүмкүн да. Бул мындай болгон. Эми биз баарыбыз түрк атанын балдарыбыз да. Ушул суроого жооп берерден мурун мындай түрк деген сөзгө мындай такталып алалычы. Түрк атанын балдарыбыз деп эгер сөз кыла турган болсок, бизде көп кыргыздар тарыхты билбейт дагы. Бүгүнкү түрктөр неге түрктөргө жабышып атасың дейт да. Ал ошол түрк дагы түрк атанын балдары десең түшүнбөйт. Өткөндө бир жерде отурсам бирөө мынтет: "Эмне таза эле түрктөшүп кеттиң" дейт да. Мен түркмүн да дедим. Сен түрк эмессиңби деп кайра баа суроо бердим эле. Өзү неметип кетти, кызыктай болуп кетти да. Баарыбыз түркпүз деп мага бир тийишип алды да. Мындай экен, Кыргызстан тарыхын окуй турган болсок, Осмоновдун тарыхын окуганбыз университетте. Ошонун китебин окугам, азыр дагы ошону окуп атам да, бүтө элекмин. Ошондо айтылып атат. Өзү адам атадан Нух алейхисаламга чейинки санжыра белгисиз экен. Анткени баа жок болуп кетти да. Ар ким өз жагын оодара берет. Прошивка болуп кетти дегендей да. Бирок Нух алейхисаламдан 3 баласынан таркайт экен да бүгүнкү күндөгү ааламдагы адамдар. Ошол Хам, Яфас, Сам деген 3 баласы болгон экен. Нух алейхисаламдын. Анан Яфастын баласы түрк да. Анан түрктүн 9-баласы кыргыз ата. Кыргыз хан.
Бүгүнкү күндөгү түрктөр дагы ошол түрккө барып такалат. Казагың болобу, өзбегиң болобу, мен эми тарыхчы эмесмин, бирок могу түрк тилдүү элдер деген баары татарбы, башкырбы баары ошол түрк атага барып такалат. Анан бизде мисалы кыргыз атанын чоң атасы Уус хан экен да. Кыргыз хан өзү Тоо хандын баласы, Тоо хандын атасы болсо Уус хан, Уус хан деген өгүз хан да. Огуздар. Өгүз хан биздин дагы атабыз экен көрсө. Түрктөрдүн атасы. Демек түрктөр ошо берки өгүз хандан берагына эле кетип атат да менин түшүнүгүм боюнча. Мен ошо бир түрк жана Режеп деген абиге суроо бердим да, силер эмнеге Түркияда болгансыңар? Кыргызстан, Казакстан деген сыяктуу башкача ат койбойт белеңер? Ал түрк деген баарыбыздыкы турбайбы десем, туура дейт. Бул Түркия эмес, Өгүстан деп айтылса жакшы болмок дейт да. Туура болмок ошондо. Анткени Өгүстан дегенде биз түрк атанын балдары дегенде баардыгына таандык бирөө болмок дагы. Эч ким чачаламак эмес. Биз азыр түрк атанын балдарыбыз десек, кээ бирлер тарыхты билбегендер чачалап чыгып атпайбы? Сен эмне түрктөргө? Түрк кул деппи? Ошондой болуп калды да. Анан бул ырдын чыкканы дагы ошондон келген. Бул бизде Нуриет Абдулазиз деген таанышсыз да. Ал экөөбүз чогуу иштейбиз бир балдар үйүндө. Анан ошол эме бөлүшүп койуптур. Отокар деген Түркиянын бир чоң фирмасы Тулпар деген танка чыгарыптыр. Жок, танканын атын Тулпар деп коюптур. Танка чыгарат Түркиянын бир фирма, эми мамлекеттик болуш керек ал менимче. Анан Тулпарды неге койдуң атын, ал эмне деген маани түшүндүрөт десе, бул деген Манас эпосунан алынган Кыркчоронун тулпарларына арналды деп атат да. Жанагы душмандарынан сактап калган ошо тулпарлардын атынан коюлуп Тулпар деп койдук. Мен ал Тулпар деген сүрөтүн да көргөм. Мен ошондой таасирлендим да, мына түрк бир туугандар бизге кыргыз бир туугандар да аябай жакын дейт. Негизи байкасаңар, биз бир тууганбыз, биз болсо, сен түрксүң койчу дей беребиз да. Мен ошондой аябай таасирлендим да. Анан мен жанагы бөлүшүп койдум. Ошону эле поделиться кылып койдум. Карагылачы, түрк бир туугандар Тулпар деген неме танк чыгарып Тулпар деп коюптур десем, анан комментарийлер кетти, сен түрктөрдүн коюнуна кирип атасың, кошомат кылып атасың. Тулпар деген сөз аларда деле бар да, анан окшош. Анан мен түрктөрдөн сурадым, Тулпар деген сөз барбы силерде десем, жок дейт бизде Тулпар деген сөз. Чындап эле жок экен. Анан кийин ошентип талашып тартышып атсак, бир Гиза деген журналист кыз бар болчу. Мен өзүнүн чын атын билбейм, ошо Түркияда окуйт, ошол жөнөтүп жибериптир мага. Манас деген завод бар дейт Анкарада. Чоң стратегический бир завод экен да, ал жана коопсуздук шарлардын немелерин чыгарат экен, техникаларын. Атын Манас деп коюптур. Ушуну бөлүшсөңүз эмне дейт экен, алар өчөт деди да. Кайра бөлүштүм. Мына Манас деген завод бар экен, заводдун атын Манас коюптур. Эми түрктөрдө Манас деген каарман барбы? Аларда жок, бирок алар бизди Кыргыздын ата Манас деген биздин ата бабабыз деп туруп Манасты коюп атат. Алар бизди чурой көргөн жок. Карагыла, мен силерге жакында ушу Түркияга ыр жазам деп турган, ошондо мындай белек болсун жөн эле деп. Андан кийин угат деп деле ойлогон эмесмин антип. Барып эле студияга барып эле мынтип эле көп деле акча берген эмесмин. Монтип эле жазып койчу деп эле. 2000 сом эле. Монтип эле жазып койчу, аны профессионал жазбай эле койчу десем, ошол хит болуп кетип атпайбы? Болбосо ошол жүрөктөн чыккандыгы үчүн экен да. Ошол тарыхы ошондон келип чыккан да. Мен бир акча алып, бирөө заказ берип ушуну жаз деген эмес. Ошондой да сөздөр бар экен. Негизи орус тилинен алып келгенде деле турктор бар. Ал турк у менен жазылат. Анан түрки деп бул баарыбыз ошол Азербайжан, түрктөр, кыргыздар баарын түрк деп коет да, ю менен жазылат. Түрк тилдүү элдер деп атпайбы? Демек ал түрк ата, ал бир эле түрктөрдүн атасы эмес, ал биздин да атабыз. Булар түркбүз. Биз деле түркбүз деп алсак болмок. Улутуң эле түрк, бирок биз берактагы баягы кыргыз, анан Кыргызстан тарабынан Сару, анан Мундус деп биз ошолордон кармап алганбыз да, берагырактардан. Булар түбүнөн кармап алганда биз түркбүз депчи. Бул деле эми Осман империясы таркагандан кийин өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн алып, анан ошондон кийин өздөрүн ат коюп, ошо балким тарыхта эстен чыгып кетип атат түрк деген нерсе деп койгондур. Мүмкүн, эми биз аны билбейбиз да, бирок негизгиси ошондой экен да. Биз түрк десе, нол түрктөрдү эмес. Ал түрк деген биздин атабыз, кыргыз атанын 9-чу атасы болуп атат. Ошондой экен да негизи. Мисалы бул ырларды бул жака коюп, эми сиздин кийинки бүгүнкү күндөгү алектенип аткан, көп жылдардан бери алектенип, мындай интернет тармагынан, эми Инстаграмда жүрөсүз, бирок эстрада жактан дейли. Өзүңүз оончу дагысыз, анан бул музыкадан тыйылыш канчалык кыйын болуп атат сизге, же жеңил эле таштадыңызбы? Музыкадан тыйылыш
мени тыйылба дешип атат элдер. Көп эле молдокелер, көп досторум сен эмне токтоп калдың деп атат. Анан бирөөлөр айтат, досторум баягы анча мынчалар айтат, сенде чыгармачылык кризис болуп атабы? Оон чыкпай атабы? Сөз чыкпайт. Менде чыгармачылыкта кризис болгон жок. Композиторлук жактан да кризис болгон жок. Кризис среднего возраста деп коет го. Меники оондорум турат да текчелерде. Бирок менде каалоо жок болуп атат. Анын себеби эмне десе, анын себеби келип туруп арам адал дагы да эмес. Мындай да, музыканы мен азыр ушул күнгө чейин ырдап келип туруп буну арам экен дей турган болсом, мен баягы эле устаздарга кайра каршы сүйлөгөн болом. Аны мен билбейм. Жана айтылгандай эле ал уруксат бергенден кийин ал пайдасы болгонду үчүн уруксат берип атат да. Мен бул тыйылганым мындай болду да. Чыкпай калганын себеби мындай болду. Бир жолу Садубакас Дамланын Инстаграмдан немесин угуп калдым. Куран менен музыка бир жүрөктө жашабайт деген сөзүн угуп калдым. Таң калдым да, кандай. Мен Куранды эле окуйм, намазды эле окуйм, анан ырдайм. Жашап эле атпайбы? Ал сөздүн маанисин түшүнбөптүрмүн да. Анан 2021-жылы Итикафка чыктым да. Орозодо 10 күндүктө Жибек жолунда Сараксы мечитине Итикафка бардым. Жалгыз өзүм эле бардым, ошо чыккым келди. Анан барсам, ал жерде даватчы бир туугандардын жамааты бар экен. Ошол жерге Асан Саип деген таксыр бар го, Дамла, ошол айтты, ошолор менен чогуу бир комнатадан эметип, ошо бир комната бөлүп койдук деди. Ошолор менен кирип отуруп калдым. Алар эми өзүнчө немете албайсың да, бир жамаат менен болуш керек болду. Анан аларда билесиң, таказа деп коет. Таказа берилет да. Таказа деген сөз тапшырма да, күнүнө кечинде сен мына зикирди кыл, сен мына намаздарды оку. Анан мага да таказалар келгенде мен айттым, ошол Амир Саптан сурандым да, мен Итикафка мен хатым кылайын деп келдим эле. Уруксат берсеңиз, мен жамааттын атынан хатым кылайын дедим да. Колдон келишинче канча хатым болсо десем, карап туруп, сен бир күндө бир жолу хатым кыла аласың деди. Жок дедим, мен андай хафиз эмесмин, кары эмесмин десем. Рекорд 8 саатта кылат го, сен бир күндө кыл дейт да. Жок дедим, мен 3 күндө кылайын дедим, 3 күндө бир хатым кылып берейин. Күнүнө 10 парадан окуп берейин десем, аябай мындай бекем таксыр экен. Жок, 2 күндө бир кыласың деди. Тапшырманы алып алдым. Макул дедим. Бирок күчүм жетеби, жетпейби дедим дагы. Анан биринчи күнү 19 пара окудум да. Өзүм сынадым, 15 парадан жеткенде, күчүм жетет экен дедим, бирок күчүм кайерге чейин жетет экен десем, ошо 19 парага чейин окуйт экенмин дагы. Анан экинчи күнү 11 пара окудум. Анан ошентип анан 2 күндө бир хатым кылаттым ошол жердечи. Анан Куран деген ушундай өтө күчтүү нерсе экен. Куранда аят бар да, эгерде Курандын аяттары окулган болсо, мусулмандардын жүрөгү элжирейт деген аят бар да. Биз буга чейин, мисалы, мен Куран окуганда жүрөгүм элжиреп, көзүмөн жаш чыкчу эмес да. Бирок ошондо жүрөк жумшарды да. Ошол 3-чү суткада аябай жүрөгүм жумшарды, тазаланды окшойт да. Баягы көбүнчө 5 деген аяттар келгенде, мен негедир 5ке келгенде көзүмөн тынбай жаш агып атты да. Көрсө ошол убакта ошол жүрөктөр жумшарыптыр да. Анан Итикафтан чыккандан кийин такыр музыка укканга калуу кетип калды да. Менде мындай болчу. Эгерде мен таласка чыккан болсом, келинчегиме чалчым дагы, айтчым, хиттерден көчүрүп казактардын Телеграмга жөнөтчү десим да. Анан бир 15-20 музыканы жөнөтөт. Барганча ошол музыкаларды угуп, келгенче музыка угуп келчүм. Мен музыканы аябай укчумун да. Өзүм да ырдап жүрө берчүм. Анан ошондон кийин негедир музыка уксам, мындай иренжип кете турган болдум да. Бул мен такыбалыгымдан эмес, мен өзүмдү бир укмуш болуп кеттим деп айтпайм, бирок жанагы Куран ошондо жүрөктү тазалады дагы. Музыка, жанагы Садубакас Дамланын айткан сөзү, ошондо түшүндүм да. Демек Куран бир кайсы бир жүрөккө кирсе, ал жүрөктөн музыка чыгып кетет турбайбы?
Мм. А биз мурун музыка угуп жүргөн кезде Куран окусак, бирок Куранды мындай эле баягы формально окуп койгон сыяктуу эле турбайбызбы деп ошондо түшүндүм. Анан ошондон кийин такыр каалоом жоголду дагы. Болбосо мен ай сайын эле огон чыга берчү менден. Музыка деле окугум келбей калды. Өзүм музыкант болгону менен азыр таласка барсам деле музыка укпайм. Ойлонуп кеткенди жакшы көрөм да. Тыч. Эгер келинчегим бир музыка койсо раздражение болуп кетем да, айтам өчүрчү дейм. Азыр койбой калдым. Мурун кое берчү эле өчүрүп таштайсың да. Анан колдон келишинче ошол нерсени карманыш керекпи деп ойлойм. Анткени бул кайра музыка угуп баштасаң кайра эле кирип кетиши мүмкүнбү дейм да. Анан бүгүнкү күндө жана мен коллегаларым мүмкүн капа болушу мүмкүн. Турдаков эмнет азыр эле такыба болуп, молдо болуп. Жок, мен кемчиликтүү адаммын да. Пайгамбарыбыз айткан го, баардык адам баласы ката кетирүүчү. Ушул ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тоо кылуучулары дейт. Биз деле күндө ката кетиребиз, күндө тоо кылабыз. Ошол ката кетирген эле пенделердин катарындабыз да. Кабыл кылсын, Алла таалам албетте кабыл кылсын. Сонун анан баягы көпчүлүк кыжалат болгонун себеби көп адамдар ар ким өзүнүн тармагында бир мындай пайда келтирип атат эмеспи? Бир тоодогу чабан болсо дагы өзүнүн пайдасын келтирип атат да. Анан сиз дагы бул жактан сиздин шыгыңыз бар, пайда келтирсеңиз деген болсо керек. Бирок сиз бүгүнкү күндө биз эфирдин алдында уктуп, бөлөкчө деле мындай ошол музыкадан алыс деле пайданы келтирейин деген ниетиңиз, аракетиңиз бар экен. Мен Көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетсек. негизи мурун эфирлерге барганда ошо боло турган пландарды, кылып аткан ийгиликтеримди айта берчүмүн да. Бирок негизи кылып аткан ишиңди, койгон пландарыңды ушу жалпыга жарыялабаш керек экен. Анткени эми негизи ийгиликтин сырлары ошол жашыруун болгон экен да. Бирок мен бүгүнкү күндө мындай жалпылап айтып кете турган болсок, ишкерлик кылып аракет кылып атам. Туризм тармагында, мисалы бир багытым туризм тармагында. Аны баары эле билет, мен Инстаграмда өзүм реклама кылып, мисалы Сусамырыкта бир досум дагы бир 3 киши болуп ошол жакта 12 коттедж койгонбуз. Алла таалага шүгүр. Ал жакта 2 жылдан бери үзүрүн көрүп келатабыз. Андан тышкары да ушундай туризм багытында жаңы мындай проектлерди ойлонуп атабыз. Бул бир проектибиз ишке ашып, жолуна түшүп калды деген сөз. Анан бирок ошол эле учурда ошол кылып аткан иштерибиз менен, ошо ишкерликтин аркасы менен динге эмнеге салым кошо албайбыз? Мисалы, мен өзүм Алла таалага сөз бергем. Эгерде Алла таала мага мал дүйнө бере турган болсо, кайсы бир бөлүгүн садака, бул жетим жесирлерге, кайсы бир бөлүгүн ошол дават ишине жумшайм деген немелер баягы убадаларым бар. Бүгүнкү күндө баягы адам убада бергенден кийин, мен ушул чекке жеткенден кийин аткарам эмес, ошол күндөн баштап аткарыш керек да. Мисалы бүгүнкү күндө 1000 сом табып атсам дагы, ошол Алла таалага канча убада бердиң эле 1000 сомдун ичинде? Ошону аткарып атасыңбы? Анда аткарып аткан болсоң, эртең Алла таала сага миллионду берсе дагы ошону аткара аласың. Эгерде ошол бүгүнкү күндөгү берип аткан нерсе менен аткара албай аткан болсоң, анда эртең байыганда тем более аткара албайсың да. Анан ошого мен ошо аракет кылып, кичине тапканыман кичине бир пайда келтирейин деп аракет кылып жүрөм да. Анан буюрса келечекте Алла таалам көбүрөөк берсе, динге мүмкүн баягындай студенттерди колдоп, дин тармагында окуган студенттерге стипендияларды чыгарып, балким ошол жетим балдарга стипендияларды чыгарып, ошолорду кружокторго катыштырып, ушул сыяктуу проекттерди кылсакпы деген ниеттер бар. Бирок бүгүнкү күндө деле эми баягы дайыма болбосо частично ошондой нерселерди аткарууга аракет кылып келатабыз да. Анан негизи кылам деген адамга айтайын дегеним, кылам деген адамга ал кайсыл чөйрөдө болбосун, ошол коомго кылып аткан иши аркылуу пайдасын тийгизсе болот. Анан ар бир жетишкендиктин аркасында албетте үй бүлө болот эмеспи? Бүгүнкү күндө канча балаңыз бар, канча ошол үй бүлөңүзгө сиз алган тарбияны алып келе алдыңызбы? Мисалы үчүн сиздин бүгүнкү күндөгү мындай эл алдына чыгып, Түркиянын президенти менен сүйлөшөм деген даражага жеткирген, бул албетте ата энеңиздин жемиши. Сиздин бүгүнкү күндө эгип аткан эгиниңиз ошол ата энеңиздикиндей болуп атабы, канчалык деңгээлде деген суроо да. Негизи бүгүнкү күндө мен кылып аткан нерсе, мен атам кайтыш болуп кеткен, бирок апам
менин кылып аткан ишиме канчалык ыраазы, балким апам ойлогондой болбой атышы да мүмкүн да. Бирок ошол Куранда аят бар да: "Ва ма тауфиқи илля билля". Менин ийгилигим бир гана Алла Тааладан дейт да. Бир гана Алла Таалага көз каранды экен. Жана айтып кеткендей эле бирөөлөр бар 10 жылдап, 20 жылдап мээнет кылат, анан кийин жетет да. Бирок бирөөлөргө Алла Таалам бир эле аракеттин аркасынан деле берип коет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде мен алардын үмүтүн аткардым билбейм. Мүмкүн мен өзүм ойлойм азыраак аткарып атам деп ойлойм. Ошол эле үй бүлөмдүн алдында, апамдын алдында мен жетишсиз ийгиликтүү боло албай атам да. Өзү ийгилик деген ушундай экен, бирок ийгиликке жетиш үчүн мындай бир цикл керек экен да. Мисалы бир чыгармачылыкта өзүңдү көрсөтөм десең, бир 5-6 жыл мээнет кылыш керек да. Мисалы мен өзүм тажрыйбамдан айтып атам. 2019 баштагам, 2015 чыктым да. 6 жыл мээнет кылдым. Ал учурда канча мээнет кылдым ал. Туризм деле ошондой. Канча жыл мээнет кылып барып туруп 2017 баштаган ишимдин жыйынтыгы 2024 болду да. Мындай бир цикл болот экен, бир 5-6 жыл экен да. Кеминде ушундай окшойт. Ошол сыяктуу эле буга бир сабыр керек да. Жана Маргулан Сейсенбай айтып калат го. Кимдер ийгиликтүү десе, Алла Таалага тобокел кылган, анан сабыр кылган адам ийгиликтүү дейт да. Алла Таалам эки нерсени да жакшы көрөт экен да, ошол тобокел кылгандарды, анан сабыр кылгандарды. Анан биз бир ишти баштап коюп туруп эле бүгүн эле ийгиликке жетебиз десек, бул уже жаңылыштык да. Ошон үчүн бир ишти баштадыкпы, ошонун аягына чыгарганга чейин бекем туруш керек. Алла Тааладан үмүт кылыш керек. Жана аяттын аягында айтып атат: "Ва алейхи атаваккалу ва илейхи униб" дейт. Мен ага таянам дейт, Алла Таалага. Мен ага кайтам дейт, мен ага тобо кылам дейт. Демек, биз бир нерсени кылганда Алла Тааладан деп күтүш керек, мээнет кылыш керек. Туура да кылыш керек, туура адамдар менен да кылыш керек экен. Бул баары тажрыйба. Анан Алла Таалага таянып, Алла Тааладан күтүш керек. Анан ошол жана сиз айткандай, мен канчалык деңгээлде кылдым дегенде, мен кыскача айтат элем, мен ата-энемди, апамдын же болбосо үй бүлөмдүн менден күткөн нерсени кыла элекмин. Мен бирок кайра эле келип туруп айтам, бул Алла Тааладан депчи. Алла Таала демек ошону мага насип кылган жок. Кайсы бир нерселерди насип кылды. Менин планым бар, бирок планым боюнча жете элекмин да. Мындай жеңебизге в оригинале ырдап бересизби? Жубайма деген ырды. Бүгүнкү күндө Элдин баары ушуну сурайт. Келинчегим менден сурайт экен, сен сага жыргал күндө сага күйөөң жубайма деген ырды ырдап берсе керек деп. Жок, андай деле болбойт. Эми ырдап берсем кээде ырдап беришим мүмкүн. Кээде. комплимент кылгандын ордунабы? Бирок эми ага деле менимче кызыксыз болуш керек, антип ырдай бергенин делечи. Күндө эле ырдап бере берсең деле кызыксыз болуш керек. Колдор алтын баркы жок дегендей. Анан эми сизге мындай олуттураак 1-2 суроо даярдап койгом. Сиз үчүн бул өзүңүз үчүн жашооңуздагы 2 эң чоң адам десек, бири өтүп кеткен адамдардан мындай үлгү тутуп, ошону мындай адамдын идеалга жакыны деп айта турган болсоңуз. Бул пайгамбар сахабалардан башкасыбы? Жок, негизи алар деле боло берет. Адам затынан. Анан тирүүлөрдөн сизге мындай устат катары, мындай Устат катары. Мындай кымбат адам катары эмес, устат катары. өтүп кеткендерден, тирүүлөрдөн 2 адам. Эми албетте үлгүлөр көп, чын айтканда. Эми өтүп кеткен дегенде баарыбызга эле биринчиден пайгамбарыбыз да. Баягы Куранда деле аят келет го. Пайгамбарда силерге чоң үлгү бар деген аяттар бар. Валакат кана лакум фи расулиллахи усватун хасана дейт да. Силерге Аллахтын элчисинде чоң үлгүлөр бар дейт. Анткени мен бул нерсени могу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын китебин биз аудио кылганда аябай түшүндүм да ушул нерсени. Аудио кылып баягы студиядан жазганда, анткени бир текстти 5-6 жолу окуйсуң да. Демек бир китепти биз 5-6 жолдон окудук да, ошондо жакшы түшүндүм да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу ушундай оор болгон экен, анан адам затына берилген сыноонун баардыгы пайгамбарыбызга берилиптир. Ошол китепти окуп атсаң, кээде ыйлап да жиберип аттык да. Мисалы, пайгамбарыбыз мечитте бир проблема менен алаксып, мусулмандар менен бир
кеңеш атса, бул жактан эшиктен кирип келип бирөөсү да бир жаман сулукка барып угузуп атат да. Мындай бир сыноонун үстүнө сыноо боло берген да. Бирок ошону дагы пайгамбарыбыз ар бирин чечип чыккан. Анан албетте биринчи үлгү бул пайгамбарыбыз. Мен ушу өтүп кеткендерден деле айтайынчы да экинчисин. Абдурахман ас-Самит деген шейх өткөн. Бул африкалык дейм да, Куейттик шейх. Өзү шейх дегенде өзү врач болгон кесиби боюнча. Ал Германияда ошол докторлукту окуган, врач дейбизби, эмне дейбиз? Медицина факультетин врач да эми. Врач, медицина факультетин окуган. Бирок ошол 4-курсту бүтүп келип туруп, анан Куейтке келип туруп, Африкага көчүп кеткен экен да. Ошол кесиби боюнча иштеген эмес дейт. Шариаттан деле илими болгон эмес. Бирок ошол 30 жыл Африкада динге кызмат кылып, 11 миллион адам мусулман болгон да, ошонун себебинен. Ал ошол 30 жыл ичинде канчалаган мечит, канчалаган окуу борборлору, канчалаган жерге кудук сууларды чыгарып, канчалаган жетимдерге стипендияларды төлөп берип, университеттерди ачып, анын баягы неме айтып берет го, Мухаммад Муса Шариф ошол киши жөнүндө көп айтып берет. Ошонун айтып берген баягы окуяларын уксаң, мындай бүгүнкү күндө да ошол сыяктуу адамдар жашайт экен деп мындай таң каласың да, сахабалар сыяктуу. Мен бир эле нерсесин айтып берейин. Ошол бир айылга барыш керек болуп, ошол Абдурахман ас-Самит бир көлчүктү кечип барыш керек экен да. Ал көлчүк деген кечип барганда 5 сааттык жол экен ошол. Эми Африкада дейт, ал жакта эмнелер бар билесиңер да дейт. Анакондасы бар, питону бар, крокодили бар дейт. Жөн эле мындай 10 метрлик дарыяны кечип өтө албайт болчук биз. Крокодил Африканын келип калышы мүмкүн депчи. Бирок 5 сааттык жол ошентип кечип барыш кимдин колунан келет? Ошол киши кечип өтүп барган экен да. Барганда ошол жердеги имам аябай ыйлаптыр да. 5 жылдан бери бир киши келек бизге депчи. Ошол динди жеткизиш үчүн ошол жака өзүнүн жанын тобокел, ал өлүп кетсе деле ыраазы болчу. Бирок ошол жанын тобокел кылып ошол жака, демек алардын ыхласы башкача болгон да. биз түшүнө албайбыз. Биз түшүнсөк деле аны кыла албайбыз да. Аны түшүнүп эле турабыз. Эгер аракет кылсак, бизде деле ошондой ыхлас келет эле да. Бул ыхлас амал менен келет да. Бирок биз амалыбыз жок болуп атпайбы. Биз мындай түшүнөбүз бир нерсени. Машалла, сон ыхластуу экен деп коебуз. Карасаң такыба экен деп коебуз. Машалла, карасаң көзүн сактайт экен деп коебуз. Карасаң ар бир сөзү Алла Тааланы мактап, дават айтат экен дейбиз. Бирок биз деле кылсак болот да ошол нерсени. Негизичи бизде амал жок да. Ошол амал жоктугунан ошондой жүрөктөрүбүз таш болуп атат да. Анан бул эки кишинин эң улуусу, адамзаттын улуусу пайгамбарыбыз алейхиссалам менен бүгүнкү күндө ушинтип жолугуп калсаңыз эмнени сүйлөшмөксүз? Мен буну буга чейин дагы ойлонгом да негизи. Эгерде пайгамбарыбызга жолугуп калсак, не дейт элем депчи. Мен пайгамбарыбызга жолуксам, мен бетин карай албасам керек эле. Мен керек болсо пайгамбарыбызды зыярат кылганда Мединадан ошондо уялгам да. Ошол жерден салават айткан мага аябай оор болгон. Себеби биз пайгамбарыбыз бизден талап кылган нерселерге мындай талап кылган нерселерди аткара албай атабыз. Татыктуу үммөт боло албай атабыз да. Мен өзүмдү жакшы билгендигим үчүн ушул нерсени айтып атам да. Себеби бүгүнкү күндө мындай билебиз да, баарыбыз эле ошол дүйнөгө азгырылбаш керек. Ата энебизге жакшы мамиле кылыш керек. Көздү сакташ керек, тилди сакташ керек. Бирок ошол нерсени аткара албай атабыз. Анан мен пайгамбарыбыз менен кантип сүйлөшөт элем? Эгерде ушул баары катаны өзүм сезип турсам, мен уялмак болушум керек. Мүмкүн жолугай алмак жанына бара албасам керек эле. Нурунан уялып дейсиз. Мен буну ошол пайгамбарыбызга акыркы жолу барганда ошол жерден аябай уялдым да. Салават айта албай,
өзүмдү аябай мындай өзүмөн өзүм бир жиркенген себеп. Эми 5 убак намаз окуп жүрөбүз, орозобузду тутуп атабыз, зикир кылып атабыз, бирок баары бир жетишсиз болуп атпайбы биздин кылган амалдар. Баягы мусулмандан талап кылынган амалдарды аткара албай атабыз да. Баарыбыздан Аллах Таалам ошол сиз айткандай, пайгамбарыбыз айтып өтүп кеткендей үлгүлүү мусулмандардан болууну насип этсин Аллах Амин, Таалам. амин. Анан ушундай пайгамбарыбызды эскерип эстөө учурунда коштошуп атабыз. Ар бирибиз жакшылык кылабыз десек, биз колубуздан келишинче ушундай Турдаган байкебиздей адамдарды эстерге тартуулап, алар менен кызыктуу маек курган аракет кылып атабыз. Сиздерден болгону суранычы ошол бөлүшүп, көбүрөөк адам көрсө, көбүрөөк пайда келеби деген ниет. Дагы да көрүшкөнчө саламатта туруңла. Ассаламу алейкум.